Тамара Эркинбек кызы Орусия өлкөсүндө үй бүлөсү менен жашайт. Ал уулун жарыкка алып келгенде дарыгерлер асфиксия, гипоксия деген диагноз коюшкан. Бир жыл ошол жактан тынымсыз дарыланышкан. Москва, Екатеринбург, Сургут шаарларында ооруканага жатышкан. Бирок жыйынтык болгон эмес. Жергиликтүү остеопаттын сунушу менен Бишкек шаарындагы Евразия остеопатиялык медицина институтуна кайрылып, мыкты жыйынтык ала алышкан. Мы, получается, год лечились в России, ездили в Москву. Боюмда барда дарыгерлер баары жакшы дешкен. Төрөлгөндө ичегим мойнуна уралып калып кыйналып төрөлдү. Балам төрөлгөндө эме албай, жута албай көгөрүп кетчү. Башын кармай албай бир жака болуп турчу. Жөргөлөгөн жок. Көздөрү дагы бир орунда болбой жана колдору менен оюнчуктарын да кармай алчу эмес. Биз атайын алыстан остеопат Бактыгүл Шашекеевнага бардык. 12 жолу келгенде эле башын токтотуп, оюнчуктар менен ойноп, жөргөлөп, активный болуп, көздөрү ойноктобой калды. Акырынан жакшы болуп келе жатабыз. Помощница, а потом уже через 4 приема мы уже попали к Бактыгүл Шашекеевне. Баланын ден соолугу чың болуп төрөлүш үчүн эмне кылыш керек деген сурообуз менен Евразия остеопатиялык медицина институтунун директору, медицина илимдеринин доктору, остеопат Бактыгүл Усупбековага кайрылдык. Остеопатиялык жардам жана остеопатиялык дарылоону кичкентай балдардын төрөлгөндөн кийин эмес, түйүлдүк кезинен баштап эле остеопатка көрүнүш керек. Мунун көп себептери бар. Ошол себептердин бири түйүлдүк кезинде кээ бир ата-энелер баланы калтырамбы, калтырбайымбы, алдырайымбы деген ойлор келе баштайт. Ошол убакытта баланын курсактагы жаткан баланын андай эмбрион кези, эмбриондун программированиясы ушул мени алдырып салайт деген нерсе курсактын ичиндеги үйдөн мени алып салат деген программасы түйүлүп калып калат балдарда. Ошол жөнүндө кептешкенден кийин, андан кийин бала калса, мунун өмүрү тагдырында ушул так абдан көп учурларда чыгат. Ошон үчүн ошондой нерселерди оңдош үчүн да остеопатка көрүнүп, кайра ичиндеги курсактагы баланын перепрограммированиясын жасаш керек. Аял киши бир немеден корксо же кандайдыр бир стресстерге учураса, анда жыныс мүчөлөрү кысылат. Анда курсактын ичинде жаткан бала эмбриондун жатышы боюнча момундай жатыш керек болсо, кысылганда бала кыйналат да. Ошон үчүн кысылганда көбүрөөк тонуста болуп калса, өзүнүн эмесин, абалын өзгөртүп, бала момундай болуп жатып калышы мүмкүн. Бир. Ушул ойдон калып калса бир жөн. Биз ошондой балдарды карайбыз да, кээде андан кийин кол бутунда кое берип, анан артка кетип, анан бала момтип да жатып калышы мүмкүн. Мына ушундай жаткан бойдон, анан ушул ойдон төрөлгөн балдар төрөлгөндөн кийин эле, ыйлаган кезде эле чиренип, бала төрөлгөндөн кийин уктаганда ата-энелер келип бизге алып келгенде айтат, уктаганда эле момтип жатып калат, кайра которуп койсоң деле баары бир поза скорпиону деп коебуз. Скорпионго окшогондой салып калат. Мына ошон үчүн төрөйлекке чейин эле стресс болсо, же жыныс мүчөлөрү кысылса, көпкө чейин кысылса, остеопатка келсе, ошондогу кысылган жыныс мүчөлөрүн бошотуп, балага боштук бере алабыз. Боюнда бар аялдын бут жагында атайлап өзгөчө точкалары бар. Ошол точкаларды ачканда, ошол точканын аты да точка счастливого ребенка деп аталат. Бактылуу баланын точкасы. Ошол жерди бошотсо, курсактын ичинде жаткан бала бошой түшөт. Ошон үчүн айтат, бактылуу бала төрөлүш үчүн 3 жолу көрсөтүш керек. 3 айында, 6 айында, 9 айында. Ошондо ичиндеги боштук пайда болуп, бала эркин сүзүп жүрөт суунун ичинде. Китиндикке балдар кээде оролуп калат. 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу, а кээде мойнуна оролбой, портупея деп коебуз, колтуктун асты менен оролуп калат. Ошондо төрөт кыйын болот бул балдардыкы. Андан тышкары кысылгандан кийин чыгара албаганда мууна түшүшөт да балдар. Анда гипоксия болуп калат, мээге кан айлануусу азаят, кислород жетпей калат. Балдар төрөлгөндөн кийин көп ар кандай
жакшы эмес симптомдор менен төрөлүп калат. Ошондой болбош үчүн эгерде киндикке ооролгон кезде да эгерде остеопаттарга көрүнүп койсо, баягы балага боштук берсе эле бала өзү эле жанат. Баланы көтөрүп жүргөндө көп аялдар чоң дааратка бара албай калышат. Бул да көп нерсе. Эгерде ал бара албай калса, запор убагында каловый массалар, каловый камни деген өтө баштайт, катый баштайт. Андан кийин ал ого этер жыныс мүчөлөрдү кысып, баланы да кысат да. Ошон үчүн эгерде чоң дааратка бара албагандан кийин эч нерседен уялбай остеопатка келиш керек. Төрөлгөндөн кийин биз айтабыз, төрөттөн кийин бир жолу остеопатка баланы да, төрөгөн аялды да көрсөтүп коюш керек. Себеби төрөт убагында жыныс мүчөлөрүнүн жолу аркылуу өтүп аткан бала эки жолу буралып туруп анан чыгат. Мына ошондо дене буралып атканда, кысылып калганда да ошентип көкүрөк тушунда көп балдар кысылып калат. Эң биринчи эле буралганы биринчи тие так ортосунда эмеси боор. Ошон үчүн төрөлгөндөн кийин бала 1-2-3 күн сарык болгон, это физиологическая желтуха деп коебуз. Эми 1 жума, 2 жума, 1 айлап сарык болгон балдар, сарык бул мээге ят болуп эсептелет. Бала кийин кеч сүйлөйт, акыл жактан тез жакшы түшүнө албайт, баягы оорулар кийин ошого предрасположенность болуп калат. Төрөлгөндөн кийин биринчи кыйкырык кандай болгон деп сурайбыз да, жакшы катуу кыйкырылса, кыйкырган убакта баягы сөөктөр өтүп аткандагы бири-бирине кошулганда кайра жанат да, ордуна түшөт. Ошон үчүн канчалык катуу кыйкырган бала эң жакшы башы, эң биринчи өпкөсү ачылат, андан кийин баш жагындагы сөөктөр ордуна түшөт. Көкүрөктөрүн жандырып, жакшы дем алдырып, баш сөөктөрүн да дем алдыра ала турган остеопаттын эле колу. Ошон үчүн төрөт билинер, билинбес эмелерди калтырат, так жана катууларды. Бала өскөн сайын тиш чыгып аткан убагында тиш чыкпай калат. Жөргөлөп баса турган убагында жөргөлөбөйт. Төрөлгөндө башына да калат, мойнунда да, көкүрөгүндө да, жана өтүп баратканда мен көрсөттүм го сизге, ошентип буралып өтөт. Ошон үчүн сарык да болот, өпкөсү жакшы да болбойт. Уунуп калган балдар жута албайт, өздөрү тиштери кеч чыгышы мүмкүн, сүйлөгөнү, анан кийин бирдемени түшүнүүсү да, анан кайсыл жер кысылса, ошол жер көз болсо кээде көз жактан проблема болот, анан кийин нистагм деп коет, титирөөсү болот. Ошону менен түнү менен ыйлашы мүмкүн болот балдар. Ошолордун баарына остеопатический жардам менен гана жардам бере алабыз. Биздин институт остеопаттарды даярдайт, уже 65 остеопатты чыгардык. Алардын баары шаарда, региондордо иштеп атат. Жакын арадагы, жакын жердеги болгон остеопатка көрүнгүлө, себеби биздеги институт, мен айтам, биз жакшы, эң мыкты эле специалисттерди даярдап атабыз. Баардыгына диплом колубуздан алгандан кийин ар бирөө үчүн жооп бере алабыз.